Roza Park soda борборун көрсөтөбүз. Доброцен деген аябай товарлар көп. Муздак бөлмө, күрүчтөрдү мына кап-кап алсаңыздар болот. Эс алууга керектүү болгон буюмдар, современный кийимдер, саркеч кийимдер сатылат. Мына ал дүкөн мисалы косметика сатат экен, жалаң. Мына оюнчуктар сатат. Бүт бардык канцтоварлар бар экен да. Мокиц, көрдүңүздөр, балдар оюн-зоок борбору. Оюн каражаттары бар, баскетболный, а? Балдар сону секирип ойнойт да. Жай заправкаларды жасап коюптур. О! Пай. Assalamu alaikum, урматтуу эл журт, саламатсыздарбы? Бүгүн Өзгөн районуна караштуу Куршап айылындагы жаңыдан курулуп иштеп жаткан Роза Парк сода борборун көрсөтөбүз. Өтө сонун курулуп, өтө сонун иштеп жатат. Куршаптын центринде, тагыраагы борбордук мечиттин жанында Ош Бишкек трассасына жакын жайгашкан. Бул жагы Ош тараптан, базар жактан келе жатканда туугандар дал ушул бурчта көрүп турасыздар, өтө сонун ачылды. Ар күнү эрте менен бул жерде ачылуу саат 10дон кечки 10го чейин. Экинчи кабатында Мокитс деген балдар борбору бар. Балдар оюн-зоок борбору. Роза Парктын бул жак тарабында биринчи кабатында болсо Доброцен деген атайын маркет бар. Ал гипермаркет. Ал 9дан 9га чейин иштейт. Кааласаңыздар, бул жагынан кириңиздер, кааласаңыздар, бул жагынан кириңиздер. Анан биринчи кабатында жалаң ушу кийим кечелер, оюнчуктар, канцтоварлар, керектүү буюмдар бүт бардыгы сатылат. Роза Парк өтө сонун курулду. Унаа коюучу жайлары дагы бардыгы уюштурулган. Жанында эле борбордук мечит бар. Бул жагы ошо Ош Бишкек трассасынан светофордон бурулуп кирсе болот. Негизи айылдын ортосунда ушундай шаардагыдай чоң сода борбордун болушу бул айылдын өнүккөнү. Жеке ишкерлерге рахмат, айылдын борборуна ушундай сонун бир сода борборду куруп койду да. Жүрүңүздөр, мен азыр кирип сиздерге көрсөтүп берейин. Мотурайган жаш балдар дагы келип бул жерде ошо ата-энелери, бир туугандары менен сода борбордун экинчи кабатында ойношот. Эми ачылуусу эрте менен саат 9дан башталат да. Мисалы мына бул батыш жагындагы эшиктен киргенде, бул жер эми коридор, сол тарапта Доброцен деген ушу Россиянын бренди негизи. Россиядагы жанагы көп сеттик гипермаркет экен. Ошонун бул жакка филиалы ачылган. Бул жердеги ушу азык-түлүктөр, өнөр жай товарлары, тиричилик буюмдары бүт ушу мындайча айтканда Дүңбаада дагы, Розничный дагы ушу гипермаркетте сатылат да. Жүрүңүздөр, мындай бир эле кирип кыдырып чыгып кетели. Мына киргенде эле бул жерде мына 4 касса коюлган. Кыздар балдар ушул жерде кассада иштешет. Бир кыдырып көрүп чыгалы, келиңиздер. Аябай товарлар көп. Көбүнчө ошо Россиядан келет. Биздин Россияда жүргөн мигранттар аябай жакшы билет Доброценди. Мына киргенде эле бул катар көрүп турасыздарбы? Ушу эң астыңкы катардан баштап үстүнө чейин бүт бардык товарлар жыйылган. Бул жакта болсо ошо диетикалык каражаттар бар. Бул жакта болсо ошо гречка, күрүч, крупалар бар мисалы. Бул жакта дагы ошо балдар жей турган анча-мынча баягы кириешке чипсилер тизилиптир. Бул жак бүт эле ошо крупа, анан ундар дагы бар да. Келе бериңиздер. Мына бул катарда дагы көрдүңүздөр, бүт макарон азыктары ушул катарга тизилген да. Келип ушул жерден канча килограмм болсо ала берсеңиздер болот. Анан жанагы дүкөн иштеткендер негизинен көбүрөөк санда алабыз десеңиздер, алдын ала арыз бере турган болсоңуздар, анан ушу Доброцендин башкармалыгына бул жактан заявка берет экен дагы, ошонун негизинде анан бир аз скидка кылып беришет экен да. Мына оң жак чекеде караңыздар. Атайын бул жакта ушу муздак бөлмө бар экен. Караңыздар, мен биринчи жолу көрүп атам. Кыргызстандагы көптөгөн гипермаркеттерде мындай эмес, бирок Доброценде ушундай экен да. Муздак бөлмө. Көрдүңүздөр, мисалы бул жакта колбаса барбы, сыр барбы, майонез барбы, муздак сактай турган товардын бардыгын ушу көрүп турасыздар. Муздак бөлмөдө сактайт экен да. Бардыгы ушул жерде экен. Анан бери келиңиздер. Анан бир нерсени эске айтып коюшум керек. Бул даават иретинде кабыл алыңыздар. Бул дүкөндө эми российский бренд болгон үчүн спиртной сатат экен. Арак, пиво сатат экен. Аны алмай жок. Мен албагыла деп
ишпегиле деп даават кылам. Түшүндүңүздөр, а? Мына караңыздар, бул жакта жалаң консерва азыктары. Консерва азыктары дегенде ушу килкасы барбы, тушенка бар, скумбрия бар, анан томатный пасталар бар. Караңыздар, мына аджикалар бар, бүт бардыгы бар да. Кыскасы аябай товар көп. Бул катарда болсо, көрүп турасыздар, жалаң өсүмдүк майлары, туз, кум шекерлер, бүт бардыгы бар. Жанагы макарон, гречка, күрүчтөрдү мына кап-кап алсаңыздар болот. Вермишелдер турат тизилип. Бардыгы бар да. Ана мына катарда суулар дагы бар. Ушу Россиядан келген суулар бар, мисалы газдалган, газдалбаган суулар. Анан өзүбүздүн ушу Жалал-Абад 27 суусундуктарыбыз дагы бар. Биякта болсо, көрүп турасыздар, жанагы үйгө керектүү болгон, мисалы балыштар, ошол эле шейшептер, матрастар, одеялдар, чачыктар, мисалы, баягы айнеке таккычтар, биякта болсо ошо пайпак, идиш жуучу каражаттар, губка, пакет, перчатки, тапчкалар бүт бардыгы бар да. Бул жагы болсо жалаң ушу көрүп турасыздар, жанагы ак кагаздар. Булар эми салфетка деп коебуз, а? Бул катарда болсо гүл азыктары, гүлдүн топурактары бар бул жерде. Ана мына катарда болсо жалаң ушу көрдүңүздөр. Биякта эми ушу эс алууга керектүү болгон буюмдар, жана надувной матрастар бар, электро товарлар бар, тефаль чайниктер жана башка дегендей. Анан наркы катарда жалаң мыломоющий туугандар. Муну эми өзүнчө серия кылып дагы көрсөтөбүз. Анан экинчи кабатына чыгып, экинчи кабатында көрсөтөбүз. Мына катар жалаң мыломоющий. Чекеден башталат эми. Ушул катар бүт эле ушу тазалык каражаттары. Анан гүл идиштер бул жерде, жана гаршоктор бүт бардыгы бар да. Кыскасы товар аябай көп. Мына катарда дагы бүт бардыгы тизилип турат. Мына ортодогу катарда болсо, жалаң ушу шириндиктер, печеньеден баштап чай, кофе, шоколад, конфет бүт бардыгы бар да. Кыскасы сонун маркет катары ачылды. Ар күнү эртең менен саат 9-дан кечки 9-га чейин иштейт. Кечки 9-га чейин, Кечки 9-га чейин иштейт. Анан ушу терминалдарды коюп коюптур. Бул эми биринчи кабатында дагы эмнелер бар, аларды дагы сиздерге мындай көрсөтүп коелу. Анан балдарыңыздар менен сөзсүз келиңиздер. Экинчи кабатта Мокитс деген балдар оюн зоок борбору бар да. Мен азыр мына чекеден баштайын сиздерге. Кээ бирлери бар экен, мына бош турат экен. Буларды ушу ишарага алышыптыр, бирок товар тизеле экен, иштетиле экен. Мисалы бул жакка кире турган болсок, жанагы гүлдөр бар экен. Мына көрүп турасыздар, буларды живой гүлдөр деп коебуз, Ушундай гүлдөр керек болсо, ушул жерге келесиздер, аласыздар. Бул жакта мына мамалактар белек бергенге ушундай гүл букеттер бар экен. Ушул жерден ала бересиздер. Андан сырткары туугандар, бул жерден биринчи кабатында жалаң ушу кийим кечелер сатылат. Азыр мына жерде усталар иштеп атат экен, бир аз токтоп тургула дедик, жана заңылдатпайчы, аппарат иштетпейт. Бул жерде дагы ушу даярдап атыптыр. Мисалы мына жерде кызга сеп даярдайт экен. Мына эжебиз, кандайсыз? Жакшысызбы? Көрдүңүздөр, мына жалаң бул жерде ушу кызга сеп, көрпө, төшөк, жакандоз бүт бардыгын ушул жерде кызга септерди даярдайт экен. Бул кызмат дагы ошо кызы бар үй бүлөлөргө сөзсүз түрдө керек. Жаңы үй кургандарга, жаңы батир алгандарга бул жерде көрпө, төшөктөр керектүүнүн бардыгы алынат сиздерге. Бул жер дагы ар дайым иштеп турат. Мына дүкөндү ача элек экен али, кийим сатат экен. Мына жакты да даярдап атыптыр, бул жакты да даярдап атыптыр. Бул дүкөн болсо жалаң аялдардын кийимдери сатылат экен. Энеке жакшысызбы? Жакшы. Мына кыз келиндердин кийимдери көрүп турасыздар, энелерибиздин көйнөктөрү жакшынакай. Бул жакта да мына чыптамалар, чапандар, көйнөктөр көрүп турасыздар. Ушул кийимдерди келип аялдар ушул жерден алып кетсе болот экен. Эми айылдын ортосунда ушундай соода борборунун иштеп атышы бул өтө сонун нерсе да. Өтө сонун. Кээ бир шаарларда жок, райондордун борборлорунда жок мындай соода борбор. Бул дүкөн дагы көрүп турасыздар, мындай элитный ачылган. Сонун туугандар, современный кийимдер, саркеч кийимдер сатылат экен, жалаң аялдар үчүн. Көрдүңүздөрбү? Шляпалардан баштап мына кофта, спортивный кийимдерден бери мына жоолуктардагы, кепкалардагы, шымдар, триколор, бул жакта мына кофта, юбкалар, узун көйнөктөр бүт бардыгы бар экен. Келип ала бересиздер ушул жерден, Саламатсызбы? Кандайсыз? Дайым өзүңүзбү? Жакшы, мына шириндик менен тосуп алып узатып атат. Жүрүңүздөр. Ана бул жакка келгенде бул дүкөн жалаң ушу балдар кийимдер экен. Анан энелеринин дагы жоолуктары бар экен. Балдар кийимдерин, оюнчуктарын ушул жерден аласыздар. Андан сырткары бул жакта дагы
bir дүкөн бар экен. Бул дагы балдар кийимдерин саткан дүкөн. Көрдүңүздөр? Менимче бул кийимдер Гуанчжоудон анан Кытайдан келет окшойт. Гуанчжоудон жана Түркиядан келет окшойт менимче. Бүт ушу балдар кийимдери бар экен. Эркек балдарга, кыз балдарга аралаш экен да эми бул. Бул детский да. Көрдүңүздөр ушундай. Бүт бардыгы бар туугандар. Анан бияктарды дагы аралап азыр көрсөтөбүз. Ушу косметикаларды дагы сатат экен. Кыскасы баары бар. Мына ал дүкөн мисалы косметика сатат экен, жалаң. Косметика, парфюм. Бул азырынча жабык экен, ачыла экен азыр. Мына жакта дагы бир дүкөн бар экен, Альфия Shop 23 дейт. Кандай эжеке, жакшысызбы? Аялдар үчүн кийимдер бар экен сизде. Ана бул жакта мына бижутерия көрүп турасыздар, сөйкө сырга деген сыяктуу буюмдар бар экен. Мына аялдар үчүн көрдүңүздөр, кофталар, көйнөктөр, бул жакта мисалы костюмдар, көйнөктөр, юбкалар турат. Ушуларды карап, тандап ала бересиздер. Альфия Shop 23 деген Instagram аккаунту дагы бар экен. Бул жакта мына жерде дагы мына текчелерин коюп, уже аксессуар сатканга даярдап атыптыр. Бул катарда дагы толук көрсөтөлү, бияк азырынча жабык. Ана мына бул жерде жалаң оюнчуктар сатат экен, саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Мына оюнчуктар сатат экен балдар үчүн, көрдүңүздөр? Балдар үчүн оюнчуктарды, машиналарды, куурчактарды бардыгын сатат экен ушул жерде. Анан ушул дүкөндө жана айтып өтүштү, карго кызматы бар экен. Кытайдан товар алып келип берет экен да. Игрушки Куршап деген Instagram аккаунту бар экен, катталып коесуздар. Бул жакта дагы ушу балдар кийимдерини, оюнчуктарын саткан дүкөн бар экен. Куршап Baby деген. Буга дагы катталып койсоңуздар болот. Андан кийин мына жакта дагы көбүнчө ушу эмне дейт? Балдар азык-түлүк продуктусу дейт, питание, кофе, чай бар дейт. Кийим кечелер бар экен негизинен. Муну дагы ача элек экен. Калпак, допу, тапочка, мапочка бүт бардыгы бар экен. Кайсыңыз ачык турса ошону баарын көрсөтөлү. Анан мына жерде дагы ушу кийим сатканга даярдап тур, же мына текчелерин коюп тур, вешалкаларын коюп тур. Ана бул жерде жакшы жери Роза парктын ичинде Канс парк бар. Канс парк дегенде караңыздар. Жалаң канс товарлар. Бүт бардык канс товарлар бар экен да. Мектеп окуучуларына, ишканаларга, тетрадтан баштап карандаш, белек сумкаларына чейин бардыгы бар экен. Келип ушул жерден карап тандап ала бересиздер. Мына жактарда да мына китептерден бери, блокнот, ежедневник, бул жакта мына офиске керектүү бүт бардыгы бар экен да. Документтериңиздер да барбы? Бардыгы? Китанса счет фактуралар жазып бересизби ишканаларга? Болду, жакшы экен анда. Канстовар алгандагы бул жерге келе бересиздер. Бул жакты да даярдап аттыр. Наракта дагы бир кийим саткан дүкөн бар экен, бирок бул да ачылыптыр, жана жабык турат эле. Мына сырттан Доброцен жактан киргенде. Мына дүкөндө сиздерге көрсөтүп коеюн, арасында калып кетпесин. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Аялдар кийимдер экен бу жакта. Жалаң аялдар кийимдер экен, көрдүңүздөр? Мына илип коюптур. Астында көйнөктөр, үстүндө кофталар, жалтыраган сону көйнөктөр туугандар. Мына халаттардан бери бардыгы бар экен. Келип карап тандап ала бересиздер. Анан балдар кийимдери да бар турбайбы? Мына эркектердин кийимдери, футболкалардан баштап, жемпир, көйнөк, триколордон бери бардыгы бар экен. Карап тандап ала бересиздер. Кудай буйрса бул башталышы, дагы убакыт өткөн сайын мына бутиктер да толсо, анан секин бардыгы кете берет. Азыр эми экинчи кабатка чыгабыз. Экинчи кабатка негизинен кааласаңыздар нарактан чыксаңыздар да болот. Бул жактан чыксаңыздар да боло берет. Эки жагынан тең бар. Азыр Молкидске чыгабыз. Тамактануучу жайы дагы экинчи кабатта. Анан бул жактан чоң тепкич жасаган, нар жагынан бир аз ичкерээк тепкичи бар экен. Экинчи кабатка ушу оюн зоок борборуна чыгабыз азыр. Экинчи кабатты бүт толук сиздерге көрсөтүп берели. Оюн зоок борбору өтө сонунда. Азыр ушу өзгөндөн бери келип атат. Биягы кара суудан бери келип ушул жерде балдарын ойнотуп кетип атышыптыр да. Куршапка, центрге келе бересиздер. Чыкканда эле бул жерде мына балмуздак, суусундуктарды берет экен. Бул жакта балдар оюнчуктары, балдар кийимдери сатылат экен. Мына Мокидс. Мокидс, көрдүңүздөр, балдар оюн зоок борбору. Ушул жерге келесиздер. Экинчи кабатында бул жакта кофейнялар бар. Жалаң тамактануучу жайлары, фастфуд, кофе, чай, тамактанганга бардык шарттар түзүлгөн негизи. Келиңиздер, азыр мына Мокидсти кирип сиздерге тааныштырып көрсөтүп берейин. Мынантип энелерибиз небере чебересини, бала чакаларыны алып келип атышат да. Бул жерде тейлеген кыздар дагы бар. Бут кийимди чечип коебуз дагы, текчелерге коюп кире беребиз. Бул жерде тургандар 1 жаштан 3 жашка чейин 200 сомдон, ал эми 4 жаштан 16-17 жашка чейин болсо, эми 15 жашка чейин деп коелу. Киргизүү акысы 300 сом экен. Түшүндүңүздөр,
Ойногонго бардык шарттар түзүлүптүр да. Карагылачы мына. Жаңы оюн каражаттары, анан бири-бирине кураштырып үй курганга, мына дубалдарды айлантып курганга, мынандай оюн каражаттары дагы бар да. Астына бүт мына жумшак мат килем салынган. Мына бул жерде болсо телевизор жана самолет турат, самолеттун ичине дагы кирип ойнойт. Анан бул жакта оң жакта балдар үчүн ажатканалар, эне бала бөлмөлөрү бар. Мындай хоккейлер бар туугандар. Бул жакта болсо бассейндер бар. Мындай баягы акча салганда иштей турган, мисалы, ушундай оюн каражаттары бар, баскетболный, ушундай сонун оюн каражаттары бар. Бул жакта дагы мына караңыздар. Бул да хоккей ойноп атат балдар, сонун да. Bu yakta olsa mı көрүп турасыздар. Батуттан экөө, наракта спортивный батуттар катар-катар коюлган. Бул баягы домпок батуттан наркы короолуу батуттан да айланасы тосулган. Бул жакта болсо ошо жаш балдарды ойноткон зона, ата-энелерди же кошо кирип ушул жерде ойношот да. Бул жака мисалы сулуулук салону, оорукана, ашкана, дүкөндөрдү ачып койгон. Ушул жерде балдар бемарал сонун ойной беришет да. Карап, кыдырып сиздерге көрсөтүп коелу. Мына бул катарга келе турган болсок, бул жерде кеме бар. Чыгып алып ушу кеменин ичинде секирип ойношот да, кемеде жүргөндөйчү, өздөрүн ошондой сезишет. Анан мына жерде баягы тарзанка бар, тарзанка. Тарзанка. Мына жерден асылып туруп, могу трос менен чекеге чейин бир 30 метр сүрүлүп барат экен да. Бул эми адреналин туугандар. Ана мына жерде болсо спортивный батут бар. Спортивный батут бул билесиздер, онда секире турган спортивный батут мына. Канча килограммга чейин көтөрөт экен, бемарал ушу спортивный батут. Балдар сону секирип ойнойт да. Тешилип калбасын, мен ооруракмын го. Так, спортивный батут. Ана бул жерде болсо бул эми баягы жабык батуттан да. Көрдүңүздөр? Могу ичинде ойноп жүрө беришет. Терезеси менен да. Торлуу терезеси бар экен. Балдарды киргизип койсо ойной беришет. Ана мына нерсени мен биринчи жолу көрүп атам, сеткалуу лабиринт. Караңыздар, бир жеринен кирип, мындай айланып тешиктен тешикке өтүп, ушу сетканын ичинде ойноп жүрө беришет экен да. Бул дагы сонун нерсе экен. Балдар үчүн аябай мындай көңүлдү ачат, анан балдарды өтө сонун кыймылдатат да. Ага мына жакта ылдый жагында да тешиги бар экен, мына лабиринт ичинде ойноп жүрө берет. Бир жеринен түшүп, бир жеринен чыгып, анан келип мына жерден көрүп турасыздар. Атайын аска жасап койгон, аскадан ушу батуттун үстүнө секирет. Этияттык менен буюрсачы. Бул жакта автодрому бар. Мына караңыздар. Автодромду дагы сонун кылып жасап коюптур. Ичинде гараждары менен, атайын ичине май куюучу жай, заправкаларды жасап коюптур. Эмпа дейт го, карагыла. Балдар ушу машинасын айдап келип, заправкага токтоп, ушул жерден бензин куюп, анан кайра ушу автодром менен айдап кете беришет экен да. Эмпа деп май куюучу жай заправкаларында жасап коюптур. Мынандай баягы тегерени ойной турган креслолорду коюп коюптур. Автодромдагы мына машиналар турат. Балдардын ушу машина ойноосуна аябай жакшы да. Бул жакта болсо страйкбол дейт, тир атат экен. Тир. Анан бул жагы уже горка деп коет, азыр горкадан бир сыйгаланып түштөгө окшойт. Атай мындай баллондорду, камераларды коюп коюптур. Бул жагы эми горка. Бир катар ошо үстүнөн тайылып, сыйгаланып түшсө болот да, негизи. Так, үстүнөн түшөйлү, укам, алып чыкчы. Так, бир түшөйлү, Мына биягы аябай сыйгалагы, мына карагыла. Биягы өтө сыйгалак, бирок бул волналуу да, волналуу. Бул жакта мына тепкич аркылуу жогору көтөрүлүп чыгат. Азыр биз биягы менен түшөбүз да. Так, балдар үчүн өтө сонун да бул адреналин. Негизи мындай жерди тартканда мен өзү бир эс алып алам да. Бисмилла деп мынакей. Этияттык менен секин көлчүктү коюп отуруп алып анан секин түшөбүз, 3 кана кет. О! Пай. Сонун турбайбы? Өтө катуу сүрүлбөйт экен, Бул жакшы экен кайра. Балдарды ушул жерде ойнотуш керек экен. Бүт мына чекелерине коопсуздукту эске алып тургандар, караңыздар. Бая кол полуну кесип кетпесин деп бүт баягы кошумча жандагыч коопсуздук жактарыны карап коюптур да, жасап коюптур. Бул эми горканы көрдүңүздөр, Анан бери келиңиздер эле туугандар. Бул жакта, мына жакта шарлуу бассейн бар экен. Мына жактан чыга алабызбы? Жок, чыга албайбыз бу жактанчы. Мына жерден чыксак болот экен. Келиңиздер. Секен, ушул жерден чыксак болот экен.
Gördüңүздөр, сеткага мындай болуп айланып түшүп, анан биягы ана шарлуу бассейн. Каласаңыздар ушу шарлуу бассейнде ойнойсуздар. Эми балдарды алып келип алып ойнотуш керек да. Азыр негизи Оштодагы эсептелүү эле ушундай оюн зоок борборлору бар да. Ошто. Кыскасы ошол Оштогу эсептелүү оюн зоок борборлоруна Оштогу балдарды алып бара берип уже балдар дагы тажап калды да. Ойно. Балдар менен ойногон кандай сон да мына. Келип балдарыны шарга салып коюп, энелерибиз, келиндер отурушат. Сон кел ойнота бересиздер. Так, эми чыктык, туугандар. Баарын көрдүңүздөр. Мына жерде жанагы не деп коет эле? VR очки деп коет. Атайын коюп коюптур. Бул уже иштеп ата. VR очки бар экен, туугандар. 1000 сом дейт. 100 сом экен, VR очки бар экен, бул дагы ушу кээ бир балдар үчүн өтө адреналин да, сонун туугандар. Ушул эми баарын көрсөттүк. İçine girgende şu kiyim ilүүчү жайлары, мындай шириндик, суусундук саткан жайлары бар экен. Кыскасы ойногонго сонун бир шарт түзүп койгон да. Мен баарыңыздарды ушул жерге балдарыңыздарды алып келип ойнотууга чакырамын. Мокиц, Роза парк, Доброцен, биринчи кабаттагы бутиктер бүт бардыгы сиздер үчүн ачылды. Эртең менен саат 9-дан баштап биринчи кабат иштейт, ал эми экинчи кабаты 10-дон баштап иштейт. Кечки саат 10-го чейин, 11-ге чейин даже. 10-11-дин тегерегинде жабат да. Негизи ал убакыт деле жакшы негизи. Ушул эми муну пайдаланыш керек. Балдарды алып келип ойнотуп туруңуздар. Баарыңыздарды Роза паркка чакырам. Ылайым сиздердин айлыңыздарда дагы ушундай Роза парк, торговый центрлер, ушундай оюн зоок борборлору курулган болсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.